Мага да бересизби? Саған не жоқ? Ажының жүгүнтүсү жетпей жүрөбү. Ажынын жугундусун ичкенде мен эмне ит белем? Ит болбосоң өзүң чоок катылып катын ал. Мага азыр катын эмес, ун керек. Un, суумай, айрыкча кум шекер. Акыркы күндөрү Кыргызстандагы дүкөндөрдө айрым азык-түлүктөр тартыш, талаш жаратууда. Аргасыздан чектөөлөр киргизилди. Бир киши кантты 1 килограммдан ашык, суумайды 1 литрден көп сатып ала албайт. Мынтип отурса, жакынкы айларда эмне болот? Кыргызстан ири каатчылыкка кептелеби? Биздин өкмөттүн мындай кырдаалга даярдыгы барбы? Бүгүнкү чыгарылышта азык-түлүк коопсуздугун талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Украинадагы аскердик тирештин айынан Россияга карата киргизилген санкциялардын кесепети Кыргызстанга дагы тийүүдө. Алгачкы күндөрү доллар кыйла кымбаттады. Ага улай эле азык-түлүктүн баасы кескин көтөрүлдү. Фак, что вообще происходит? Мисалга, канттын баасы дээрлик 2 эсеге жогорулады. Ортодон антимонополия кийлигишкенде гана баасы акырындык менен бир аз түшкөндөй болду. Келгиле, эми анын себептерин талдап көрөбүз. Маселен, Кыргызстан импорттан көз каранды өлкө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча жалпы жылдык товар алмашуунун дээрлик 70% импорт болуп эсептелет. Калган 20%дан ашууну экспортты түзөт. Учурда Россия өзүнөн чыккан айрым продукцияны жана чийки затты жада калса ЕАЭПке экспорттоого дагы чектөө коюп койду. Мындан улам бизге импортталып жаткан товарлардын көлөмү кескин кыскарат. Ичинде азык-түлүк дагы бар. Азык-түлүк коопсуздугу деген эмне? Бул эң зарыл болгон азык-түлүк мамлекеттин колунда жетиштүү болуп, аларды сатып алууга жарандардын физикалык жана экономикалык мүмкүнчүлүгү болушу керек дегенди түшүндүрөт. Физикалык мүмкүнчүлүк бул жылдын бардык мезгилинде товарлар өлкөнүн бардык аймактарында сатылышы керек дегенди билдирет. Ал эми экономикалык мүмкүнчүлүк бул жарандардын товарлардын керектүү көлөмдө белгилүү бир баада сатып алууга каражаты жетиштүү болушу керек дегенди түшүндүрөт. Азык-түлүк коопсуздугунун эрежесине ылайык орточо физиологиялык норма боюнча жылына бир киши азык-түлүктүн бул түрлөрүн аталган өлчөмдө колдонуп турушу керек. Буудай тартылгандан кийинки салмагы боюнча жылына 115 кг, эт жана эт азыктары жылына 61 кг, сүт жана сүт азыктары жылына 200 кг, жумуртка жылына 182 данасы, жашылча жемиш жылына 114 кг, жер жемиш жылына 123 кг, картошко жылына 98 кг, кант жылына 25 кг, ал эми өсүмдүк майы жылына 9 кг. Бул эң зарыл азык-түлүктөрдүн тизмеги. Жалпысынан 9 түрү бар. Тизмектин ичинен Кыргызстан болгону 3 түрү менен өзүн өзү камсыздай алат. Алар сүт азыктары, картошко жана жашылча жемиш. Калгандарын башка өлкөлөрдөн сатып алууга аргасызбыз. Республика эттин керектүү көлөмүнүн 68%, канттын 56%, жумуртканы бир кыргызстандык орточо эсеп менен жылына 180 даанасын керектеши керек. Биз болсо анын тең жарымын 50%ын өндүрөбүз. Андыктан импорттан көз карандыбыз. Өсүмдүк майы боюнча деле абал жарытаарлык эмес. 20% өзүбүз чыгарып, калганын сырттан алып келебиз. Эгер Россиянын товарлары Кыргызстанга келбей кала турган болсо эмне болот? Ал үчүн Улуттук статистикалык комитеттин былтыркы жылга карата маалыматын карап көрөбүз. 2021 жылы Кыргызстан сырттан 275.844 тонна буудай сатып алып келген. Ичинен 126.156 тоннасы Россиядан алынган. Бул импортталган буудайдын дээрлик жарымына тети. Калганын Казакстандан жана Өзбекстандан алышкан. Сумайдын 39.359 тоннасын сырттан импортташкан. Ичинен 28.090 тоннасы Россиядан алынган. Бул жалпы импорттун 70%дан ашыгын түзөт. Калганын Казакстандан жана башка өлкөлөрдөн сатып алышкан. Канттын 48.991 тоннасы импортталат. Россиядан 24.306 тонна салынат. Тагыраагы тең жарымы. Калган бөлүгүн ар кайсы өлкөлөрдөн азаздан алып келишкен. Бразилиядан, Азербайжандан, Казакстандан, Белоруссиядан жана башка мамлекеттерден. 2021 жылы кыргызстандыктар 84.221.000 импортталган жумуртканы керектешкен. Басымдуу бөлүгү Казакстандан алынып келинген. Россиядан болсо 31.208.000 даана салынган. Бул сырттан келген жумурткалардын 37%-ын түзөт.
Жер жемиштер бизге көбүнесе Өзбекстандан келет. Дээрлик 50%. Өткөн жылы ал жактан 61.588 тонна алынган. Жалпысынан 129.569 тонна керектелген. Калганы Эквадор, Иран, Казакстан, Кытай жана башка өлкөлөрдөн келген. Россиядан жер жемиштердин 5.798 тоннасы сатылып алынган. Бул анчейин деле көп эмес. Кооптонууга негиз жок. Жашылча жемиштерди биздин мамлекет көп деле сатып албайт. Өткөн жылы 91.913 тоннасы импортталган, басымдуу бөлүгүн 62.085 тоннасын Өзбекстандан алышкан. Россиядан болсо болгону 86 тонна жашылча жемиш келген. Эми этке өтсөк, өткөн жылы Кыргызстан 41.724 тоннасын сатып алган. Мунун тең жарымын Украинадан 19.567 тонна алышкан. Этти биздин өлкөгө импорттоо боюнча экинчи орунда Россия турат. Өткөн жылы 9.667 тоннасын жөнөтүшкөн. Экөө биригип Кыргызстан импорттаган эттин 70%-ын камсыздап беришкен. Кактус медианын маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугунун жалпысынан 630.000 тоннадан ашыгын импорттаган. Аны жарандардын санына бөлүштүрө турган болсок, болжол менен 100 килограммдан тиет. Тагыраагы ар бир кыргызстандык өткөн жылы болжол менен 100 килограммдан импортталган азык-түлүк керектеген. В принципе, логично. Калгандары биздин өлкөдө деле чыгарылат. Мисалга буудай бизде дагы өндүрүлөт. Бирок анын сапатына байланыштуу ал малга жем катары берилет. Ал эми канттын болгону жарымын өндүрө алабыз. Бирок министрлер кабинети дүрбөлөңгө түшпөөгө жана керектүү азык-түлүктөрдүн айланасында жасалма ызы-чуу жаратпоого чакырат. Хорошая шутка. Мисалга канттын сатылышына чектөөлөр анын жетишсиз болуп жатканына байланыштуу эмес. Жарандар каатчылыктан чоочулап, базарлардан аны дүңүнөн сатып алып жаткан үчүн киргизилген. Алардын арасында товарды алгач көп өлчөмдө арзан баада сатып алып, кайра кымбат баада сатып жаткан кызыл кулактар дагы бар. Анын айынан баалар кыйла өсүп кеткен. Товардын жетишсиздигин өзүбүз жасалма түрдө жаратып алдык. Мындай аракеттерге бөгөт коюу максатында сатыла турчу товарга чектөө киргизилген. Бүгүнкү күндө баалардын туруктуулугун камсыздоо үчүн сатыкка чек коюу боюнча келишимдер бар. Менимче бул жаман таасирин берген жок. Бир үй бүлө бир күндүн ичинде 1 килограммдан ашык кант керектебейт. Кырдаалды турукташтыруу үчүн Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча мамлекеттик материалдык резервден 1000 тонна кумшекер жана 500 тонна өсүмдүк майы колдонууга чыгарылат. Ты космос, детка! Мамлекеттик материалдык резерв деген эмне? Бул жалпы жонунан күтүүсүз кырдаалдарды алдын алуу максатында мамлекет тарабынан сатылып алынган эң зарыл болгон азык-түлүктөр, башка товарлар жана дары-дармектер сактала турчу ӨКМдин кампалары. Күтүлбөгөн жерден таңкыстык болбошу үчүн өкмөт кампаларды байма-бай толуктап турат. Базарларда тартыштык жарыла турган болсо, керектөөчүлөр бир бөтөлкө суу майдын айынан талашып, тартышып кетпеши үчүн, товар бардыгына жеткиликтүү болушу үчүн аны мамлекеттик материалдык резервден чыгарып, белгилүү бир баада сатышат. Дагы бир артыкчылыгы бул базарда товарлар канчалык көп болсо, анын баасы ошончолук төмөн болот. Андыктан мамлекеттик материалдык резерв баалардын туруктуулугуна салымын кошот десек жаңылышпайбыз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин башчысы Бобек Ажикеевдин айтымында учурда мамлекеттик материалдык резервдин кампалары бөксө эмес, толуп турат. Мамлекетибиздин эгемендүүлүккө ээ болгон тартып кампалар таланттан олуп уурдалып келсе, 30 жылдан бери биринчи жолу мамлекеттик материалдык резерв өзүнүн азык-түлүк запастарын толугу менен толуктады. Андыктан кооптонууга калк арасында эч кандай негиз болбошу керек. Ал эми эң зарыл азык-түлүктүн баасын көтөрүү аракеттери биз тараптан жоопсуз калбайт. Мамлекеттин резервдеринин жардамы менен өкмөт дагы 2-3 ай абалды байкап туруп, кырдаалдан чыгып кетүүгө ниеттенүүдө. Азыркы тапта өлкөдө дагы 2,5 айга жете тургудай кумшекер бар. Ага кошумча 3 айга эсептелген канттын запасы ÖKMдин кампасында сакталуу. Өсүмдүк майы боюнча маселе жакында эле жаралган эмес жана анын себеби туруксуз кырдаалга байланыштуу эмес. Ага Россияда жана Украинада болгон түшүмсүздүк түрткү болгон. Анткени суу майды Кыргызстанга эң көп дал ушул эки мамлекет экспорттайт.
Биздин өкмөт бул кыйынчылыктын дагы ыгын табарын билдирет. Айтымдарында импорттун жок дегенде 40%-ын жабууга аракет кылышат. Ата мекендик өндүрүшкө түрткү берүү үчүн үрөндү ташып келүүдө бажы төлөмдөрүн нөлгө түшүрүү боюнча министрлер кабинетинин токтомуна кол коюлду. Бизде аталык заводу бар. Өткөн жумада Жалал Абад облусунда өсүмдүк майын чыгарган завод ачылды. Ошто дагы бир завод ачууну пландап жатабыз. Эми мунун баары келечекке даярдык. Азырынча кампаларда жакынкы 5 айга жетиштүү запас бар дейт Айыл чарба министри. Ал ортодо өкмөт дүрбөлөңгө түшпөөнү суранат. Ошентсе дагы дүйнө олку солку болуп турган кезде сергек болууну унутпаңыз. Андыктан биздин каналга катталып, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү саясий жана экономикалык жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Видео менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Пайдалуу маалымат эч качан ашыктык кылбайт. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.